дайым бийик учуп көккөлө. Жеңиштерди арнап өлкөңө. Мекен үчүн өз күчүңдү аяба, билген элиң үмүт менен таяна. Улуттун намысы колумда. Тарыхты жаңылоо мезгили жетип келди. Кыргыздын азаматтары үмүт берди. Кубантып колдосун арнаган бүтүн элди. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Желбиреттин бийик желегин, өз элиңе десең кереги. Сага койгон тилектерди актагын, кыргызымдын абийин бек сактагын. Унутпагын болсун оюңда. Алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун, алгалай бер, өркүндөй бер. Ачык дайым жолум бийиктерге, жеңиштерге. 2023-2024 жылдар аралыгында Жалфут лигасынын чемпиону болуп Киров командасы аталды. Биз Киров командасынын чемпион болушу менен Жалфут лигасынын жааматы жана футзал сүйүүчүлөрдүн атынан куттуктап кетмекчибиз. Жалпы күнү тамшанып, калкыбыздын көрсүн биигин. Жаралык нурдан жарыгын сунган, жылдызды элим кыргызы. 2000 жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областында футбол федерациясынын аткаруучу директору болуп Чойбеков Тайырбек Орозбекович тайындалган. Ошол кезде областтын штатында 7 машыктыруучу биргеликте иш башталган. Тайырбек Орозбековичтин талкпаган эмгеги менен бүгүнкү күндө машыктыруучунун саны 28ге жетти. Тайырбек Орозбековичтин 20 жыл кылган эмгегинде Жалал Абад облусунун футбол федерациясынын өнүгүшүнө чоң салымын кошуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишип келет.
2023-жылдын август айынан баштап Кыргыз футбол союзунун Жалал Абад облусу боюнча өкүлү болуп Матов Медет Турдумаматович дайындалды. Жалфут лига Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областында жаштарды спортко кызыктыруу жана футзалды өнүктүрүү максатында Жалал Абад облусунун футзал боюнча чемпионаты 2014-жылы ноябрь айынан баштап Жалфут лига аттуу чемпионат түзүлгөн. Жалфут лиганы Тайырбек Орозбековичтин колдоосу менен уюштурулуп, аталган чемпионатты Жалал Абад облусунун футзал боюнча координатору Маматов Давлат Атакелдиевич баш болгон жана Жалал Абад облусунун футзал боюнча машыктыруучусу Сидыков Камал Кабылжановичтер тарабынан түптөлүп бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Көптөгөн футбол сүйүүчүлөр жана жаш футболчулар өсүп чыгышып, Кыргыз Республикасынын футзал боюнча курама командасында ойношуп, көптөгөн ийгиликтерди жаратууда. 2022-2023 жылдар аралыгында Жалал Абад облусунун футзал боюнча башкы машыктыруучусу Муратбеков Мирлан Муратбековичтин жетекчилиги астында Жалал Абад облусунун атынан 12-14 жаштагы өспүрүмдөр футзал боюнча республикалык чемпионатка катышып, биринчи орунга ээ болушту. Кыргыз Республикасынын футзал боюнча курама командасында ойноп, Кыргыз футзал спорт чөйрөсүндө чоң салымын кошкон биздин спортчулар: Салимбаев Юлдашбай, Жолдубаев Марлен, Аскарбеков Мухаммад, Аманбаев Доньор, Махамадаминов Шахрух, Сайпидинов Эрнис жана Арапов Кубат. Джодарбекулу, а сейчас уже легионер. Ой, какой красавец! Гол забивает Марлен Жолдубаев, а? Ну это просто на заглядение. Ну, великолепный удар. Просто замечательный гол получился. Красиво, красиво. Передышка. Через вратаря, через Субботина. Мурашов, как самый быстрый, здесь бежит. И гол! Вот это все было красиво сделано. Аманбаев. Гол! Данёр Аманбаев. 1-0. Классно убрал мяч под левую ногу. Начинается игра. Началась и... Ой, какой гол забивает сейчас топ-толок. 6-й номер. Эрнест Сайпидинов делает счет 1-0. Ну что ж, начало положено и в этом матче, и в этом сезоне. Сходу пробил и над вратарем пролетел мяч.